Темамыз фестиваль, буюрса жакшы маанайда берүүбүз уланат. Түз эфирдебиз. Сиздерге түз эфирибиздин номерлерин айтып өтөлүк. 56-56-72 сандары кызматта байланышка чыгыңыздар, конокторуңузга болгон суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Азыр болсо Кыргызстаныбыздын сыймыгы, эстрадабыздын жаркын жылдыздарын бир конокто тааныштырабыз. Ооба, болгондо дагы башка ырчылардан өзгөчөлөнүп, Кыргызстанда эң көп фестивалдарга катышкан ырчы бизде конокто, Алардын кээ бирөөсүн айтып өтөлү, көпчүлүгүн баарын жаза алган жокпуз, Астанада Шамшык Калдаяков эл аралык конкурсунун жеңүүчүсү, Хакасияда өткөн Отуру эл аралык конкурсунун гран-присинин ээси, Урал Моно конкурсунун 1-орунду алып келген, жана Санкт-Петербургда өткөн Балтик Суперстар конкурсунда дагы сыймыктуу орунду алып келген, дагы көптөгөн конкурстан жеңүүсү калган өзү айтсын. Адилет Аземов, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кузмантаң, жакшы келип алдыңыз. Жакшы, Кудай буйрса жакшы, бардык жалпы азыркы учурда көрүп жаткан көрөрмандарга кутмантаңыздар менен барыңыздардын күнүңүздөр ийгиликтүү жана жеңил өтсүн. Ошол ден соолук жана. Жакшы. Адилет, айтсаң, мисалы ушундай көп фестивалдарга катышасың да, көп сынактарга катышасың. Эң алгач эмне деген сынакка катышкансың? Эң алгач бул 2000 кички кезимде катышкам көп конкурстарга, эми аларды дагы көп да, аларды айтсак. Анан 2012-жылы бул эң мен үчүн баягы переходной возраст бүтүп, баягы голосун женский голостон мужской голоско өткөндөн кийинки бул 2012-жылы эң алгачкы конкурсум болду. Бул Кадыртүн болчу. Кадыртүн алгесте Кадыртүн болчу көлдө. Жамиля Муратова эжекебиз мугалим болчу. Мен Күрүнкеевде окучумун, 4-курста уже. Анан эң жаштардан болуп, ошол көбүнчө баягы достор деле катышкан ака. Анан өтүп кетип, баягытан отбордон көлдө болгон, ысык көлдө. Абдан жакшы болгон, аябай сүрдөгөм, чыгардын астына. Эң алгачкы да анткени. Мен эми коркуп, аяка ата-энем да барып, көлгө заодно эс алып дегенде алар биргеликте. Ошол аябай ошол жактан катышып, 2-орун алганбыз. Ошо Кудайдын жардамы менен. Анан ошол эң алгачкы конкурстун ошолун айтып кетсем болот. Эң сонун. Эми, келиңиз. Мисалы фестивалдарда көп катышасың да. Анан эфирден сырткары да сүйлөшүп калдык. Мисалы, сен көбүнчө баягы эл аралык деңгээлдеги чет мамлекеттерде көбүрөөк катышат экенсиң. Кыргызстандан катышкан конкурстардан башка жактан гран-прини 1-орунду алып келип атсаң, Кыргызстандан албай калып атасың. Айрым учурларда дейли. Бул себеп балким үйдө болуп, үйдө барктанбайсың го, ушундай эме бар го. Колдор алдын марка жок, ошондой макалды айтып кетсек болот. Негизи андан кийин эле Make in Asia'га катыштык. Make in Asia'да ачык айтканда эми мен ошол элдин батасын алып, үйдөн сокулуктан айылынын чоң аталары, байкелерибизден бата алып баягы ойлогонбуз, 1-орун алам депчи, алабыз деп. Анан кийин эле карасак эле результаттар башкача болуп кеттир. Настроениям түшүп, ошол жерде турсам эле сахнага чакырып калды. Анан сахнага чыксам эле ведущийлер эме деп атпай, алып барчулар. Азыркы учурда сен ушул 2-орун алып өтө кубанып жаткан учур окшойт деп атпай, мен сольнараны деп коет го. Аябай жидим келе аткан моменттечи. Мынтип карап туруп, жок, кубанган жокмун дедим да. Прямой эфир болуп атат эмеде, эң башкы каналдан. Жана жерде эле элдер кол чабып, шкырып салды. Анан кийин мен кубанган жок, мен ойлогом 1-орун алам деп. Эми ар бир адам, катышкан адам баягы катышардын астында гран-при же жок дегенде 1-орун алам деген ой менен катышыш керек бул конкурска. Негизи эл аралык конкурстарга. Анан 2-, 3-чү үчүн катышкан бул начем. Анан кийин эми баягы Make in Asia конкурсу жаңы-жаңыдан болуп атат да. Анан мен ойлоп калдым, бирок ичимен кайра тарынган жокмун да. Баягы конкурсту көп реклама кылып, көп чет элдеги ошо конкурсанттарды чакырыш үчүн баягы Кыргызстанга
моомдай шок кылып моомда шумдук бир кылсаң деле аяктан гран-при же биринчи местаны бербейт болчу деп ойлодум да. Эмнеге? Анткени ошол реклама кылып көп баягы туризмде болот го, элдерди баягы көп чакырып ошол ысык көлүбүздү реклама кылып, көп баягы чет өлкөдөгү адамдарды чакырыш үчүн биз баягы өзүбүз да кыргыздарбыз, кыргыз элибиз, аябай конок бейил болобуз го. Анан ошондуктан демек ошондогу Мейкин Азияда гран-при менен биринчи орун сатылып кеткен десек болотпу? Сатылып кеткен эмес, эми баягы биздин тааныш баягы же сыйлоо сый анан ошол конкурсту баягы өстүрүү жана реклама кылуу деп ойлойм да. Ооба, жакшы. Келиңиз эми биздин башка чет өлкөдөн чыккан баягы сыймыктана турчу лауреаттарыбызды, биринчи орундарыбыз жөнүндө кеп калалы. Мынакей андан бери бир канча мамлекеттерде бир катар бир фестивалдарга, кароо сынактарга катышып, Кыргызстандын желегин татыктуу түрдө коргоп, желбиретип келатасыз. Анан өзүңүздөгү сизге эсиңизде калган мен сыймыктана ала турчу баягы жеңишиңиз деп кайсыл бирин айта аласыз? Негизи гран-при менен Шамшык Алдаяковдагы биринчи орун. Мен эмне үчүн Шамшык Алдаяков аябай мен үчүн бул мен эми мындай эң жаш катышуучу болчу экен. Мен аякта эң жаш катышуучу болдум. 19бу 20га чыгып калгам. Анан самолетко отура элек болчумун, ачык айткандачы. Анан биринчи жолу самолетко отурардын астында кишилер эмне кылып атат, баягы бутум мынтип чечиш керек, бияка пакет мынтип баягы эме көрүнбөйүн деп, мындай грубо айтканда, орусча айтканда дикий көрүнбөйүн деп, мындай көп сурагым деле келип уялдым да. Анан мынтип карап, тигилерди карап, ушундай кылыш керек деп эле кылып туруп, кийип туруп, анан мен баягы кички экенмин да, мынтип коркуп эле эмне болуп кетет, самолетко отуруп Астанага эми кондук. Анан кийин аяктан тосуп алды. Бир Мерседес менен тосуп алды, аябай өзүмчө тим эле кубанып алгам, мени Мерседес менен тосуп алышты деп. Анан эч ким, жанымда эч ким жок болчу. Бирок бияктан кетердин астында бир тойго чакырып калды ата-энемчи. Кел, ушул бүт туугандарың бата алып кет деди. Ошактан бата алып, баарына ыраазымын, бүт баары өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, мени анан досторум аэропортко салганда аябай коркуп алгам. Анан аяктан эч ким жок, тааныш баягы астында. Өзүм эле биринчи жолу барып конкурска, бирок өзүм жанымда эч ким жок да. Анан кийин эле биринчи күнү отбор болду. Анан өтүп кеттик. Бирок эмеде саундчек деп коет, репетицияда мен өзүмдү көрсөткөн жокмун. Анан режиссерлор ошол жакта кыргыз эмне бул деп мындай эмелер менен айтты. Анан кийин деп койдум, атайын конкурсанттар менен учурашкан деле жок. Эми Кыргызстандан келип кичине бөлүп атат да мени. Анан кийин эле уже биринчи турда чыгып туруп, полный уже бергенди берип, объемдорду берип, полный эмелер менен Куралай эже фортепиано менен ойноп берип, анан кийин дегенден кийин эле сразу эмелер, мнениялар өзгөрүп келип эле, учурашып эле, сен деген шүмшүк турбайсың, сен деген ушинтип унчукпай акырын жүрүп, анан берчү жерде берип коюп турбайсың, биз сразу эле берип эле деп. Анан ошентип туруп ойлогон жокмун биринчи орун алып. Куттуу жерде турабыз го. Анан туруп эле бир малда эле 3-чү местаны айтты. Блин, 3-чү место алган жокмун деп жаман эмеде өкүнүп алдым. Анан экинчи орунда эле анда болду, мен уже место албайм деп настроением турсам эле биринчи орун Адилет Азимов турду. Анан $5000 сыйлык алгам. Кандай сонун? Аябай сонун экен. Пачка, аны теңге менен берген. Бирок момундай пачка акчаларды алып атканда үйгө кетиш керек деп кубандым. Эмне кылдыңыз ошол акчаны? Келип эле бул эски тулпарымды, темир тулпарыңызды апама подарок кылып. Анан өзүмө Япониядан машина заказ кылгам. Кандай сонун өзү жалгыз барып биринчи орунду алып келген. Самолетко биринчи жолу отурган. Самолетко биринчи коркуп өзүнчө. Эң башкысы баары сизди баягы
мындай кемсинишкен сыяктуу кылып мындай маани бербей атып туруп анан кийин өзүңүздү көргөзгөнүңүз жакшы болгон экен барганда. Ошо негизи бүт жерде эле ошондой кылабыз. Анткени деген мындай сразу көрсөтпөш керек да. Анткени көрсөткөндө адам ошого даяр болуп, жюрилер деле, бул жана угуп аткам деп ушинтип маани бербейт да. Именно ошол чыгып туруп бергенде, ушундай жакшы эле ырдайт турбайбы деп эле анан мынтип маани берип угат да, ошону деле учитывать этиш керек да конкурска бараткан азыр. Балким үйүндө көрүп отуруп жаштарга айтып кетсем болот да. Жаштарга дедим го деп эле. Бул сиздин эл аралык күчү балдарга. Бул сиздин эл аралык биринчи фестивалиңиз болгон. Эл аралык баягы сыртка чыккан. Мен үчүн Астана аябай алыс болгон да андачы. Адет айтсаң, чынында аябай ушундай жогорку деңгээлдеги фестивалдарга катышып жүрөсүң да, анан өзүң да ушинтип кеңештериңди айтып калып атпайсыңбы? Ага деле барып катышуу, ошол жерде өзүңдү алып жүрүү, мисалы сен үчүн биринчи кыргыз деп кайрылса, анан кайра көкүрөктү мынтип келүү, ошол жердин баардыгын үйрөнүш керек, маданиятын билиш керек дегендей. Анан чынында конкурска катышканда эмне кылып даярданышың керек, өзүңдү ал жакта эмне алып жүрүш керек? Биринчиликти кантип алыш керек деп ойлойсуз? Биринчиден баары менен эле сый мамиледе болуш керек, албетте. Анан баягы өзүң Кыргызстандын желегин желбиретип ошол жерде жүргөндүктөн мен баягы өзү негизи мындай эркемин, ачык айтканда. Анан бирок андай жерлерде баягы патриоттук сезимдер ойгонот, өзгөрөсүң кичине. Бул бирок деген негедир билбейм, бардык конкурсанттар менен мен дос болуп кетем да. Анан аларда творческий адамдар, аябай жакшы, көбүнчөсү жакшы адамдарга жолугуп калам да. Билбейм, мен бул же балким мүнөзүмөнбү, баары менен дос болуп, баары менен сонун мамиледе болуп келем. Анан кээ менден кийин эле ошол фестивалга барып, мен деген мынтип кичине урша кеттим деп келген учурлар болгон да балдардан, баягы тааныш балдардан. Билбейм, менде андай болгон эмес да, болбой эле койсун. Анан ошол негизи баягы фестивалга барардын астында мен эң алгачкы бирок айта кетсем, бир ай бою күнүнө бул распевка жана тренировка, даярдык деп айтып кетсем. Спортчулар мелдешке чыгардан алдырын аябай даярданган сыяктуу. Ошондой эле таң атпай турасың, распевка кыласың мынтип, баягы үйдөн чыгып, кичине монтип эки жакты карап, андан кийин деле түштөн кийин дагы отуруп фортепианода распевка кылып, тексттерди жаттап, карап, маанисине берип, бүт ошентип вникать этип, уштуп ойгон, баягы сен уктап аткан жерден ойготкондо деле тура калып эле Кудай берсе деп ырда салыш керек. Жакшы, бизде бир телегөрүүчү бар экен, байланышка чыгып туруп кабыл алып, андан соң саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Котман таң. Алло. Таңыздар менен. Негедир алсап кеткен окшойт, кайрадан байланышка чыгыңыз дейли, бизди телефондон уксаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Анан ушуга улай эле суроо, мисалы, ошол жакта башка сенин атаандаштарың бар, конкурсанттар бар катышкан. Аларды кантип байкайсың? Кимиси кандай ырдайт деп байкасаң керек. Мен баягы саундчекке эле биринчи шашып барам. Анткени баардыгын упускать этпеш керек да, угуп калыш керекмин да. Анан отуруп эле башталат. Анан сен очередь талашат да, жактан сен чык, мен чык, анан сен чык деп элечи, баягы эртерээк чыгып эле кетип калыш керек да. Экинчилерин укпайт. Анан мен барып угам, атайын шашпай угам да, анан бунусу мынтип ырдайт экен. Көркүлөр деле ушул эме тактиканы билет. Мынтип эле ырдап коет да, бул жакшы ырдайт экен деп коем да. Шумшук деп коем да. Жакшы ырдайт экен деп коем да. Анан сразу эмелерди, лидерлерди, эмелерди байкап коем. Байкап, түшүнүп калам да, сразу. Анан мен деле чыгып мындай эле бир куплет эле припев менен, анткени распевканы мен өзүм отельде дагы, номерде дагы кылсам болот. Ошондуктан мындай эле распевка кылам. Анан бизде мындай да, бир ай учурлар болгон, бул целый оркестр менен учуп жүргөн эмелер болгон. Когда-то мен ошол кички кезимде мындай ойлонуп калчумун да, ушул чет өлкөлөргө кантип мен барсам болот, мен эми же кандай бизнесмен болбосом, же мен кандай эмне кылып барсам болот. Көрсө ушул өзүңдүн творчествоң менен, өзүңдүн аракетиң менен албетте. Бизде телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Котман таңыңыз менен.
Атыңыз ким? Кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Аты жөнүңүз Ахмет байкеге суроо берейин дедим эле, саламатсызбы Ахмет байке? Саламатчылык, угуп жатам сизди. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Чоң рахмат. Мен Каракол шаарынан чыгып атам, Ысык-Көл облусу Каракол шаары. Мен Ахмет байкенин чыгармачылыгын абдан баалайм. Менин атым Рахмат. Тургун. Мен чыгармачылыгын абдан баалайм, ырлары да жагат. Жакында эле Махабат деген өрө да чыкты, ушунун клиби да абдан жакты, өрө да жакты. Чоң рахмат. Ушул суроо берип койсом болобу? ооба Албетте Сөз болот. түбү. Ахмет байке сизди угуп атасыз. Угуп жатам сизди, Мен угуп сизди жатам. жакшы билбейм. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө кеңириээк айтып, каяктан болосуз, канчанчы болосуз, силер да канча дос туугансыз, жана сизден дагы башка чыгармачыл адамдар барбы? Биринчи суроом. Экинчи суроом, сиз жигит болгондон кийин ар бир эле жигит жет атасын билиш керек. Жет атаңызды айтып бересизби? Жана экинчи суроом, Каракол шаарына концерт коюп берсеңиз абдан жакшы болот эле. Сизди күтөбүз. Чоң рахмат. Үй бүлөбүз менен абдан баалайбыз. Сизди абдан жакшы Рахмат. көрөбүз. Рахмат. Ырларыңыз дагы абдан жакшы. Анан мүмкүн болсо, төртүнчү суроом, жаңды үн менен Махабат деген өрөңүздү да берип коесуз. Эки куплет аягына чейин. Чоң рахмат. Кудай чоң буйруса. рахмат сизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Албетте, Алкаручу болчу албетте. дагы экен, Бешинчи суроосу сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйлөшкөн кызым жок, анткени ачык айтканда жетишпейт экенсиң. Анан Бул Барпынын суроосу болчу. Бешинчи суроо болчу. анан Айталмай калган чыгар балким. негизи по контракту деле мен азыр сүйлөшкөнгө болбойт. 3 жыл контракт түзүлгөн продюсер менен. Анан убакыт деле жок, ачык айткандачы. Эми албетте баягы сулуу кыздарды көргөн ой, сулуу экен Ай, деп. баракелде. Ой, Баракелде. эркек болгондуктан кийин мынтип карайсың эми көзүң мынтип илбейин десең деле көз өзү эле монтип карап коет да, анан кийин таң калып, жакшы татынакай экен деп. Деген боюнча кетип каласыз. Болду, ошо ойдон сүйсөм дагы балким ошол жерде калып калат да, сүйүмчү. Мен билбейм, мен баягы андан үлүп эмес экенмин да, эми ачык айткандачы. Мынтип сүйө берем да, мынтип элечи. Ай, баракелде. Келиңиз эми суроолорго жооп берейин. Анан кийин ата энем чыгармачылык адамдар, өздөрү Дом культурада иштейт. Апам болсо ошо Дом культурада иштейт азыр деле. Атам кичине временно башка өзүнүн частный жумуш менен иштеп атат. Анан карындашым деле өзү гитара менен ырдайт. Анын да үнү абдан жакшы, бирок баягы күзүндө свадьбасы болуп, азыркы учурда күйөө алуу болуп, мен жээндүү болуп, баракелде. ошону карап эле өзүм баламдай эле мынтип сүйүнүп эле, мынтип эми кармаганда эле коркуп эле мынтип. Эми ачык айтканда бизге баягы көп жылдан бери ата энем дагы биринчи небереси да эми. Эми Кудай буйруса эми баламдын небересин жакында кармасак жакшы болот эле деп уже айтып баштады, качан үйлөнөсүң депчи. Эми Кудай буйруган күнү үйлөнөбүз. Өздөрү деле билет, контракт коюп атканымда өздөрү бар болчу. Мен айткам, мына кол коюп атам, анан кийин үйлөн бат-бат үйлөн деп айтпагыла десем, ой мейли макул, мейли контракт түзө бер, өзүңө жеңил болсо эле болду депчи. Анткени чындап айтканда бүт жакка жетише албайт экенсиң, кыйналып деле кеттим, мындай тияка. Кыйналып деле кеттим. Кыйналып. Анткени ти флешканы тияка чуркап барып, анан бияктан алып келе калып, анан бул жакка барып. Продюсер менен жеңилирээк болот, Албетте Анан жеңил. мындай суроо, дагы фестивалга катышуу пландар бар да, эмне фестивалдар болгон атат? Кудай буйруса Гагаузияда болот деп атат, анан эми Кудай буйруса да, анан билбейм эми көптөн бери ачык айтайын, көптөн бери конкурска катышпай кичине коркуп баштайт экенсиң. Коркуп, анткени дагы артынан эмелер келип атат да, өсчүлөр өсүп келип атат. Ошол коркуп баштайт экенсиң, ачык айтканда. Башкалар утуп кетеби деп, Анткени мен корком, ушунча биринчи гран-при болуп келатып эле, анан место экинчи, үчүнчү орундан алып калган нерсе коркунуч келе баштады да. Мен бирок бул сөздү мен уккам да, ушул эжекелерден уккам да, ушул чыгармачылык адам. Адилет, сен азыр аябай коркпойт экенсиң дейт да. Жүрөгүңдө корку сезим жок экен да. Балким 18 мондай прям горячий моменттерде баргам да менчи. Вообще коркчу эмесмин. Анан могу 2 жылдан бери конкурска бара элекмин, ачык айтайын. Коркуп баштадым. Бирок Кудай буйруса даярданып, аябай жакшы даярданып,
даярдансам эле мен бир 2 ай күнүнө талыкпай даярдансам мен ошол коркунучум мындай алыстап баштайт да. Адилет, биз сага ишенебиз. Сен утасың, сен таланттуусуң, сен дагы да болсо желекти желбирей этесиң. Биз сага ишенебиз. Рахмат. Алдыда дагы Адилет Азимов ушундай фестивалдын гран-присин алып келди деп конокко чакыралы. Буйруса дейли. Буйруса. Чыгармачылык ийгилик болсун. Эмне кылабыз? Телекөрүүчүбүздүн суранычы менен маегибизди жыйынтыктасак кантип жандуу үн менен деле. Албетте. Келиңиз. Ошо суроо боюнча ошо Бекборбиев агабыздын махабаты. Күттүм жазды сүйүүнү, күттүм неге келбеди, тагдыр мага белегин, бул жолу да бербеди. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралат. Махабат, мен качан махабат, жылдыздарды учам аралап. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралат. Махабат, мен качан махабат, жылдыздарды учам аралап. Хей! Деп бүтүп коём. Азаматсың, өнүгө береке, рахмат сага чоң Адилет. Дагы да келип тур, эшигибиз ачык. Дагы бир жолу айтмакчымын, ошол барыңыздардын кутман таңыздары менен жумушуңуздарга ийгилик, ден соолук, сиздерге дагы терең ыраазычылык, баягы эркин микрофонду берериңерди сезип калдым. Ошон үчүн алдын ала айттырбай эле өзүм эле сүйлөп. Ошол сиздерге чоң рахмат, ушинтип элдин көзүнө бизди жүзүбүздүн көрсөтүп атканыңыздарга чоң терең ыраазычылыгымды билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто көптөгөн сынактардын, фестивалдардын катышуучусу, жеңүүчүсү Адилет Азимов болду. Биз болсо Таң Банай программасын улантабыз.